Мына ушундай жагымдуу маанайда таң маанай берүүсү өз ишин улантат. Ал эми Кыргызстанда болсо ресторандардын баягы саны аябагында көп эмеспи? Алардын ичинде тейлөө сапаты дагы мыкты болуш керек. Анан бүгүнкү күндө баягы бизде бир белгилүү эле ресторандардын биринде улуу официант болуп иштеген, бүгүнкү күндө дагы да болсо ошол тармакта тейлөө кызматында иштеп келе жаткан бизде коногубуз бар. Аны тааныштыралы. Даниэль Атамбаев. Саламатсызбы, Даниэль? Саламатсыздарбы. Кош келиңиз. Даниэль, канча жыл болду сиз ушул тейлөө багытында иш алып барганыңызга? 3 жылдан ашып калды. 3 жылдан. Быйыл 3 жылдан ашат. Демек, тажрыйбалуу эле тейлөө кызматында иштеген официанттыр байсыз. Шүгүр. Кантип башталды эле, ушуну айтып берсеңиз? Кадимкидей эле жумушка орношуппу? Мен официанттык жумушум ар бир эле бизде студенттер бул Кыргызстандагы тапшырып жатканы бул акчага эми ата-энебизге муктаждык жаратпай өзүбүз табыш үчүн биринчи жумушка ошентип киргем. Акчанын муктаждыгы үчүн эле. Ошентип официанттык кызым. Баарыбыз эле жаңы эле Даниэль айткандай, баарыбыз эле официант болуп иштегенбиз. Студенттердин көпчүлүгү эле иштеп көрсө керек бул жумушта. Иштеп көрсө керек сөзсүз түрдө. Анан айтсаңыз, биринчи официант болуп кирдиңиз, анан сиз буга чейин тейлөө кызматын кылбаган деле болушуңуз керек. Анан анын эрежеси болот дегендей. Ооба, үйрөнүп бүтөп эле кыйынчылыкты жаратса керек. Мен негизи официанттык бул тармакка киргеним жашоомдогу эң кызык окуялар менен башталган. Анткени мен кирген күнү эле тейлөөгө чыгарып коюшкан. Негизги 3 күн тажрыйбабызды үйрөтүп, арттырып, анан чыгарыш керек эле, бирок менен дароо чыгарып салганга байланыштуу мен ошол күнгө чейин сезбеген абалдарды сезгем ошол күнү. Колдорум калтырап, өзүмдү өзүм билбей калгам. Бирок ал дагы мен үчүн сонун бир сабак болгон. Ошондон улам мен мыкты официант болдум деп эсептейм. Анан официанттардын чоңу дагы болдуңуз. Канча убакыттан кийин баягы орусча айтканда старший официант болуп коебу? Улуу официант. Ооба, улуу официант болдуңуз. Улуу официант мен 1,5 жылдан кийин болдум окшойт. 1,5 жылдан кийин болдум. 1,5 жылдан кийин эле. Баягы биринчи официант болгондо сиз дароо эле барып эле биринчи күнү эле официант болуп чыга калсаңыз эле, анан коноктордун алдына сууларды төгүп, ушундай учур болгон жокпу? Идиштерди талкалап дегендей. Менде кызык мындай окуя болгон. Ал күнү бир чоң компаниянын корпоративи болуп жаткан болчу. Анан ар бир столдо ар бир мамлекеттин мындай ишкерлерин жайгаштырып койгон болчу. Мен тейлеген стол Турция мамлекетинин ишкерлери болгон. Мен бир колума сокту, бир колума сууну кармап алып, калтырап коюп атсам, бир байке чакырып, түрк байке экен. Анчалык деле толкунданбай эле кой, биз деле сендей эле адамдарбыз дегенде кичине өзүмө келе түшкөм. Бирок баары сүрдөөнү болгон. Баягы ичпейилдүүлүк карачы, ошол түшүнгөндүгү, түшүнгөндүгү, ичпейилдиги десек дагы болот да, көрүүчүлөрүбүзгө да бир айтып өтсөк. Даниэль бизде конокто, ошол тейлөө тармагында өзүнүн ишин алып барып жаткан кезде, эгерде сиздин дагы ушундай эле официанттар менен тейлөө кызматкерлери менен келишпей калган, же болбосо кээ бир учурда урушуп кеткен учурлар болсо, анда байланышка чыгып да айтып берсеңиздер болот. Албетте, аларды биринчи кезекте түшүнүү менен караш керек, Сиздерди түшүнүш керек, сиздердин абалга кирип көрүш керек. Биринчиден конок официанттарды түшүнүш керек. Анан официанттар конокторду маанайына карап мамиле кылыш керек, мисалы. Негизи ар кимде ар кандай характер, ар кандай мүнөз болот эмеспи? Анан ошол нерсени кандай кылып баягы өз нугуна саласыңар? Негизи ресторандык тейлөөдө эң башкысы коноктун маанайына караш керек. Туура айттыңыз. Конок официанттын маанайына карабай деле койсо болот. Бирок официант дайыма коноктун маанайына карап, анын кызыкчылыктарын эске алып жүрүшү зарыл. Бул ар бир ресторандын деңгээлин жана ошол тамак кандай гана даамдуу болбосун, ресторандын ичи кандай гана кооз болбосун, официанттын тейлөөсү ал ресторандын деңгээлин жана статусун билдирип турат деп айтсак болот. Эң туура. Ошол мекеме, кайсыл мекеме болбосун, кафе, ресторан болобу, жалпы көрүнүшүн ал жерде кызматкерлер түзөт эмеспи? Даниэль, айтсаңыз да, кандай эрежелер бар ушул кызматты аркалоодо? Жакшы суроо. Негизи биз кирип жатканда, биз киргенде эле ушул сөз абдан жаккан.
ресторандын жүзү бул официант, ресторандын жүрөгү бул тамак жасаган поварлар, ал эми мээси администратор, башкаруучулар деп. Демек биз официант деген жүзү болгондуктан официант дайыма биринчи эреже түз, чач жасалгасы, келбети дайыма түз, кийими тыкан болуп, таза болуп турушу керек. Анткени кир кийим менен тамак алып келсең, ким эле болбосун, аны ичкиси келбейт. Андыктан биринчи эреже. Ал эми официанттыкты аркалоодо эң жакшы эреже, эң керектүү эреже бул сабырдуулук деп айтса болот. Анткени коноктор кандай гана өздөрүнүн мүнөзүн көрсөтпөгөн көрсөтпөсүн, официант дайыма токтоо, сабырдуу болуш керек. Дайыма ошол келген коноктун кызыкчылыктарына карап турушу керек. Бул жакшы сапат деп ойлойм. Жана официанттыкты аркалоодо эң башкы сапат да ушул. Сиздин учурда, сиздин тажрыйбаңызда ушундай учур болду беле? Мисалы, келген кырдар өзүнүн мүнөзүн көрсөтүп кырс болуп койсо, сиз дагы ошондой өзүндөй жооп берип койгон учурлар? Андай учурлар ар бир официант башынан өтсө керек. Мен деле көрсөткөн учурлар болгон, бирок дайыма мен жумушка чыгып жаткандан алдын дайыма мээме ушул нерсени сактачумун. Мен иштеген ресторан престиждүү ресторандардын бири болчу, акча дагы жакшы төлөнчү. Анан ошого байланыштуу бул ресторанга келаткан конок 4 жылдыздуу мыкты ресторанга баратам. Азыр мыкты эс алам. Мында Кыргызстанда 2 ресторандын бирине баратам деп келет. Андыктан мен ошол нерсесин мындай татыктуу тейлешим керек деп дайыма мээмди сактачумун. Кандай жоопкерчилик. Азамат, сиз кесибиңиз боюнча ошол тейлөө тармагында билим албайсызбы? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Мен жогорку окуу жайда бул ресторанга байланышы жок окуу жайым, бирок мен 3 айлык курс өткөм. Атайын ошол ресторандын көрсөтүүсү менен 3 официант 3 айлык курс өтүп, негизи ресторандарда 5 официанттан сөзсүз түрдө сертификаты болсо, анан ал ресторан 4 жылдыздуу аталат экен. Мен билбечүмүн, бирок ошондуктан бизде 3 официантты ошондой окуу жайга жиберип, ресторан өз каражатына 3 айлык курс өтөгөм. Эң жакшы деген баа алгам. Абдан сонун. Бул дагы кандай ишти жасаба, кайсыл багытта иш алып барба, талант болуш керек деп айтат эмеспи? Анын майын чыгарыш керек. Кандай иш болбосунчу. Анан өзүңүз ушул тармакка кызыгып, баягы курстан дагы өтүп турсуз. Анан ар бир нерсенин эрежеси болот эмеспи? Мисалы, тейлөө кызматында дагы бир эле ушул тарелканын жанына кашыкты койгондун дагы өзүнүн эрежеси болот дегендей. Ошолордун баардыгын окуп чыктыңыздар да. Анан жаңы келген официанттарга үйрөтөсүздөр алар? Сөзсүз түрдө негизи мен дайыма өзүм тамашалап башка бирөөлөргө айтып калам. Тейлөө бул искусство деп. Анткени бул дагы бир жөнөкөй эле адамдын колунан келе бербейт. Анын үчүн да өзүң мүнөзүң болушу керек. Ал эми жанагы столдордун үстүнөн канча сантиметр түз коюлат, кашык бул жерге коюлуш керек, бокал бул жерге коюлуш керек, рюмка бул жерге. Бул нерсенин баары дагы талант. Бул нерселерди жаттап, аларды үйрөнүп, ошонун эрежеси менен коюп, бул да жакшы сабак деп ойлойм. Ал эми жаңы келген официанттарга мен дайыма биринчи келген күнүмү эстеп, жаңы келгендерге дайыма жардам бергенге аракет кылчым. Анткени мен келгенде бир 2 официант негизи ушул жумушка барганда ким сага жардам берсе, ошону жакшы эстеп каласың да. Кийин да ошо менен жакшы мамиледе болосуң. Ошондуктан мен жаңы келгендерге дайыма үйрөткүм келчү. Негизи эле бул ар бир ресторандарда мурдатан иштеп жүргөндөр жаңы келгендерге үйрөткөнгө мындай. Жакшы айтылган сөз тейлөө искусствосы. Чындыгында тейлөөдө алгач эптүүлүк керек. Ушундай бир ыкчамдуулук керек. Анан өзүңүз айтып өткөндөй сабырдуулук керек. Анан дагы бир эң негизги эреже деп койсок болот, ар дайым жылмайып жүрүү керек. Жылмаюу да бул искусство. Андыктан ошол экөө кошулганда гана тейлөө майына чыгат деп ойлойм. Жылмаюуну да үйрөндүңүздөр беле? Атайым монтип жылмайып көрөт. Биздин башкаруучубуз дайыма тамашалап айтчы, Японияда жылмайын үйрөткөн университет бар экен деп. А силерге мен үйрөтөм деп дайыма жылмайганды үйрөтчү. Ал эми жумушка чыгаардан алдын бизге дайыма күлкүлүү бир нерсени айтып,
Анан баарыбыз күлгөндө ушул күлгөн боюнча чыккыла деп бизге сунуш берди. Мотивация берет турбайбы? Шыктандыруу деген мына ушундай турбайбы? Жакшы, жакшы. Официант болуп эмгектендиңиз. Ал эми бүгүнкү күндө бармендин кызматын, ишин аркалап атам деп атасыз да. Эмнеси менен айырмаланат официант, бармен? Официант деген бул коноктор менен тыгыз байланышта болуп, ошол жерде коноктун кызмат кылып, ошо бир стол берсе, 2 болобу, 3 болобу, ошолордун ошо жактан чыкпай, алар берген. Ал эми бармен деген бул бир столдо туруп алып, аркаңда канча нерсе болсо, ошол нерсени сатуу болуп саналат. Бул жерде эле официанттыкына эле окшош жоопкерчилик бар. Дайыма жылмайып жүрүү керек, кийимиң таза болуш керек. Келген конокко, сураган конокко жок болсо дагы аны туура жеткирип, кымбат болсо дагы аны арзаныраак айткандай жеткизип, сылык сүйлөп. Бул мынча эле сом дегендей. Кечиресиз, бул нерсе жок болчу бизде эле. Официант болуп сен да иштеп көргөн турбайсыңбы? Сенде да кызыктуу учурлар болсо керек? Кызыктуу учурлар көп эле болгон, эми аларды азыр эстей албайм го дейм. Сындырып жиберген иштер. Сындырып жиберген болгон, мен биринчи күнү барып туруп эле бир чайникти талкалагам. Акырын аны администраторго көргөзбөй, балдар менен чогулуп туруп аны жыйнаштырып. Ошондой сындырган учурлар сизде болду беле? Кандай болот сындырган учурда? Эмне кылыш керек? Жазалайт. Жазалайбы? Айлыгынан алып калат. Айлыктан алып калат. Сындырган учурлар, чынын айтсам, менде аябай аз болгон. Анткени мен иштегенде дайыма аз көп официанттардын орусча айтканда мастерствосу деп айтсам болот. 2-3 жыл иштегенден кийин колуна 12-18 бокал кармаганды үйрөнүп калат. Бул дагы бир талант деп айтсам болот. А мен ошол нерсеге такыр аракет кылган эмесмин. Анткени мен бир нерсени сындырган өзүмдүн кулагыма жакпаган үчүн бул нерсени аракет кылбачумун. Ошондуктан мен аз эле сындыргам. Сындырсам да кичикей нерселерди сындырам. Кандай кызыктуу учурлар, окуялар болду эле сиздин иш тажрыйбаңызда бөлүшүп өтсөңүз? Кызыктуу учурлар көп болгон. Мен бизде бир столду даярдаганда ар ким өзүнүн столун даярдап жатып, ошол жерге кандай салат коюлат, кандай тамак келет, биринчи, экинчи тамагы баарын жаттап, менюну карап алыш керек. Анан бир күн ушундай учур болуп калды, аябай мындай кымбат банкет болуп калды десек болот. Анан салаттар, биз билбеген салаттар чыгып калды. Негизи ага чейин биз билген эле. Анан бир конок бир салаттын атын сурап калды. Анан менин деңгээлимде мен ошол столго атайын тургузушкан чоң адамдар отурган үчүн. Анан ал салатты билбей калуу мен үчүн аябай деңгээлим түшүрүп салат болчу. Анан ошол жерден чыгыш үчүн салатты карасам, ичинде бадыраң бар экен. Анан салаттын жок, бадыраң шакарап деп койдум. Бир караганда бадыраңды көрдүм да, анан салат, орусча айтканда салат с огурцами деп айттым. Анан десем, жакшы экен, бизге менюсун бер деп айтты. Анан барсам, ал таптакыр аты башка салат экен, японский салат экен. Анан аты башка экен эле, аны мен компьютерге барып атайын салат с огурцами деп өзгөртүп, анан алып келип менюсун эмесин берип, анан ошентип кутулгам. Сиз кырдаалдан абдан жакшы чыгат экенсиз, Даниэль. Кырдаалдан чыкканга аракет кылам. Салатка жаңы аты ыйгарып берген турбайбы? Атын өзгөртүп салган да, ыйгарганда эмес. Жакшы. Мен ушул официанттар тууралуу сөз кылып жатканда, бир официант болуп иштеген досумдан угуп калдым эле да. Эгерде бир официант идиште сындырган болсо, ага баарыбыз жоопкерчилик алабыз, баарыбыз акчаны ортодон чыгарабыз депчи. Анткени ошол эле окуя сенин да башыңа келип калышы мүмкүн деген сыяктуучу. Сизге, Даниэль, чоң рахмат. Ушундай бир ынтымактуу жамаат буйрсун сизге. Сонун кеңештерди берди, сонун биз билбеген да нерселерди айтып берди. Телекөрүүчүлөр баягы жаңы официант болуп иштейм деген студенттер үчүн дагы жакшы бир эскертүү болду десек болот. Даниэль Атамбаев менен маек курдук. Ал эми Таңман программасын биз алдыны көздөй улантабыз. Кеттик.